Урматтуу мусулман бир тууганым, устаздардын бирөөсү айтат, түрмөлөргө барып, ошо этте убактылуу камалып жаткан кылмышкерлерге дейт, вааз насаат кыламын дейт. Bir gün bir kameranın aldığına barasam, 23 yaştagı kıçırağan jigit, belindeki kolundagi küçü var. 10 gününden bir gülü emi açılgan jigit, ayakla tutsam ыйлап oturat, buyağa ötsem, meni bargan, oşol jerde iştegen adamdan suradым deydi. Bunun kılmışı emne? Jeke oturat. Bul Arap mamleketinde. Buga çıkkan hüküm ölüm cezası. Jakın arada buga ölüm cezası atkarıladı. Ne sebepten? Üylөнгөндөн кийин болгону 4 aydan keyin özünün ayalın öldürüp koydu. Kantip öldürdü? Kokusundan birdemen basıp kettibi? Urup kettibi? Jok. Mal soygondoy özünün ömür joldoşun soyup saldı deydi. Kantip? Жаш жигит болгону 4 ayda ayalın soyup saldı dep surasam deydi. Жакшынакай жашады deydi. Öte жакшы үлгүлүү үй биле эле deydi. Бирок ошо келинге бирөө ашык болуп жүргөнбү? Же бул жигиттин душманыбы билбейбиз дейт. Досторунан эле бирөөсү келип бир күн, сен машинеңди алмаштырдың беле? Эмне болду? Эшигиң алдында башка светте машина турат го. Качан? Бай келинчегиң чыгып салып кетти. Башка светтеги машина эле. Жок, баягы эле эски машина элеби? Ким салып кетти? Bir gün kelip çekti, ekинчи башкасы келип, эмне машинеңди алдыргансың, алмаштырдың беле? Кече келинчегиң башка машинеден түштү го, башка салып кетти го. 3-4 ай айtalгандан кийин уруш болуп, шектенип, ата-энесинин үйүнө жөнөтүп бериптир. Баягы бузуклар тилине күчүп жетпеген хайван кайра келип, кайнатаңдын үйүнүн алдына дагы баягы машина салып кетти. Сен эр жигитсиңби? Намысың барбы? Баягы сөздөрдү кое бергенден кийин эркексиңби, эр жигитсиңби? Түнү барып, кайнатасынын үйүндө келин союп салыптыр. Бул эмнеден? Курдомоттон, болбогон сөздөн. Бул да биздин коомдо жок эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Тамашалаш башка кыл, бирок үй бүлө менен тамашалаш бар экен. Бирөөдүн өмүр жолдошу менен бирөөдүн үй бүлөсүн бузбаш керек. Чыныгы имандуу адам бир чымчыктын да уясыга тийбеш керек.